Бишбектен жаңы салынған өтө соң сатылуучу үй чыкты туугандар, алуучулар барбы? Мынакей бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Бул короосу, центральный канализация, природный газ, 3 фазалуу электр энергиясы баары бар экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсинин номери экранда жана описанияда эсител деп жазылып турат. Үйдүн жайгашкан жери Бишбек, Пономерова көчөсү 56-дирек. Сиздер бул жайга келүү үчүн Гагарин көчөсү жана Маликова көчөсүнүн кесилишинен бир аз түндүктү карай жүрөсүздөр. Тойгонбаева, Маликова көчөсү кесилишет. Ушул жерден батышты карай жүрсөңүздөр сол тарапта үйдү көрө аласыздар. Гагарин көчөсүнө бир 200 метр аралык экен бул жерден туугандар. Андан ары бул үйдүн көчө тарабы дарек Пономарева көчөсү 56-дирек. Яндекстен деле карап көрсөңүздөр болот туугандар. Көчө тараптан көрүп турсаңыздар, дарбаза калиткасы жана бул мынакей үйдүн короосу туугандар. Жалпысынан жердин аянты Кызыл Китепте 2,5 соток, фактически 3,5 соток экен. Дарбазадан киресиздер. Машина койгонго жайы. Бул жакта навес, бул жакта да кошумча курулуш, отопление, котел жана дагы бир бөлмө. И төрүндө туугандар 90 квадрат метр болгон кызыл кирпичтен салынган, жаңы салынган үй туугандар. Азыр ушул участоктогу бардык курулуш, бардык үйдүн курулуш материалдары баары жаңы экен туугандар. Отопление, котелдору, бул дарбаза, кыскасы баары жаңы салынган. Анан алды тараптары көрүп турсаңыздар, брусчатка менен жасалган туугандар, жашыл зонасы. Үй сырткы тараптан утеплять этилиптир. Анан сырткы тараптан көрүп турсаңыздар, фасады жасалган. Бул тарабында дагы ал жака чейин аралык. Анан мектеп садик боюнча айтсак, жакын жерде бул жерде 40-гимназия. Андан башка да гос садиктер, дагы башка бир 4 мектеп бар экен туугандар. Алдарыңыздар жөө эле барып келе алган. Маркеттер. Андан ары короосуна киресиз. Үйдүн ички тарабына киресиз, кечиресиздер. Киргенде коридор. И андан ары кухнясы, тамактануучу жайы, мебелдерин да баары жаңы. Түштүк тараптан терезе. Киргенде он тарапта жатканы, душ, мынакей, сушилкасы. Документ боюнча баардык документтери бар. Алсаңыздар эле сразу эле оформление дейт. Үй ээси жана центральный канализация, природный газ, 3 фазалуу электр энергиясы документи менен, отопление көмүр менен дагы, 3 фазалуу электр энергиясы менен дагы жылытат туугандар. И газ дагы бар. Алсаңыздар, газды да кое алсаңыздар болот. Анан бул жагы ошондо зал болуп калат экен туугандар. Анан бул эки эшиктен кирсек, бул жерде дагы бир мындай чоң бөлмө. Түштүк тарабынан терезеси көрүп турсаңыздар, да ремонт, полдары ламинат, батареялар. И бери карай кирсек, анан дагы мындай бир бөлмө. Чоң бөлмөлөр. Бул бөлмөлөрдүн чыгыш тарабынан терезе орнотулган. Мынакей үйдүн мынакей чыгыш тарабындагы кошуна менен болгон ортолуктагы кенен ушунча дагы аралык бар экен. Бул заборго чейин туугандар. Участоктун чыгыш чегарасы. Так, бул жерде 2 бөлмө, кухня, зал, санузел болуп калат. Андан ары туугандар дагы эмне болот? Бул жака очокона кылып коесуздар, барбекю кылып коесуздар, ушундай навес. И бери карай жүрсөк, мындай бир бөлмө, склад кылып коесуздар туугандар, электростяжка болгон. И бул жакта отоплениянын котелу, көмүр менен жылыткан котел, и 3 фазалуу электр энергиясы менен жылыткан тен үйдө жылытат, жана газ деле бар. Газды кое алсаңыздар деле болот туугандар. Так. Дагы эмне маалыматы? Сырткы жатканасы. Бул үйдүн баасы $98 000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери 0772 86 43 86 0772 86 43 86. Экинчи номер 0223 67 51 51 0223 67 51 51 туугандар. Лайктан басыңыздар. Ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер. Бул жагын көргөзүп өтүрмүн сиздерге. Мына бул тараптагы кошунага чейин деле мына кенен аралык бар жана бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү туугандар.